Курултай өттү. Жапаров отставкага кетти. УКМК мамлекетке 168 миллиард сом кайтарды. Арабаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 20 декабрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 3-чү элдик курултай башталды. Курултайга 698 делегат катышты. Андан сырткары курултайга 30 Орусия, АКШ, Түркия жана башка мамлекеттердеги диаспоралык уюмдардын жана мекендештер бирикмелеринин өкүлдөрү катышты. Элдик курултайга президент Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин спикери, министрлер кабинетинин төрагасы жана анын ордун басарлары, министрлер катышты. Курултайда президент Садыр Жапаров өлкөдөгү экономикалык жана социалдык маселелерге токтолуп, коррупцияны жеңүү үчүн ар бир жарандын салымы керек экендигин билдирди. Биз ишибизди баштаганда эле коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялаганбыз. Ал күрөш улам барган сайын күчөп, улантыла бермекчи. Кадырман эл журт, урматтуу делегаттар, бирок сиздердин колдооңуздарсыз коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Коррупцияны жок кылыш ар бир кыргызстандыктын милдети. Ошондуктан милдеттүү түрдө колдоп турушуңуздар керек. Мындан сырткары курултайдын делегаттары ар кандай көйгөйлөрдү көтөрүштү. Эске сала кетсек, быйыл курултай 3-чү ирет өтүп жатат. 16 декабрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматтан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Акылбек Жапаров өз каалоосу менен арыз жазган жана президенттик аппарат, өкмөттүн аппараты менен коштошкон. Ал эми Садыр Жапаров 18 декабрда Жогорку Кеңеште сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров салык системасында кемчиликтер үчүн кызматтан кеткенин билдирип, аны саясатташтырбоого чакырды. Менин күнү түнү тынбай министрлер кабинетинин алдына койгон талаптарымды министрлер жалпы команданын тапшырмаларымды так жана ыкчам аткарууга болгон аракеттеринин жыйынтыгында мына бүгүнкү жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Ачыгын айтып коюш керек, бул жетишкендиктерге министрлер кабинетинин мурдакы төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы салымы бар. Эми анын кызматтан кетишин ашыкча саясатташтыруунун кажети жок деп ойлойм. Бирок өлкө бюджетин түзүүчү салык системасындагы ор койгон терс көрүнүштөр баарыбызды кейишке салды. Маселен, аксыз маркаларына байланышкан махинациялар ашкереленип жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул тармак Акылбек Үсөнбековичтин түздөн-түз көзөмөлүндө болчу. Демек, салык системасындагы мыйзамсыз аракеттерди мурдатан эле токтотуп калуу мүмкүн эле. Мыйзамсыз иш аракеттеринен улам салык кызматынын жогорку жетекчилигинин кармалышы боюнча окуя азыр тергелип жаткандыктан, бул жерде жеке кызыкчылыктардын кагылышына жол бербөө үчүн аны кызматтан четтетүүгө мажбур болдум. Буга чейин мамлекеттик салык кызматынын райондук башкармалыктарында тинтүү иштери жүргүзүлүп, салык кызматынын башчысы жана орун басары кармалганы белгилүү болгон. Акылбек Жапаров 2021 жылдын октябрынан тарта министрлер кабинетинин төрагасы болуп келген. Ал баштаган өкмөт эң көп иштегендердин катарына кошулду. Ал эми Акылбек Жапаровдун ордуна Адылбек Касымалиев тайындалды. 18 декабрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутаттар Адылбек Касымалиевди министрлер кабинетинин төрагалыгына, Данияр Амангелдиевди төраганын биринчи орун басарлыгына, Бакыт Сыдыковду экономика жана коммерция министрлигине дайындоо макулдук берди. Добуш берген депутаттардын бири да бул 3 талапкерге каршы добуш берген жок. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2020 жылдын октябрь айынан 2024 жылдын ушул мезгилине чейин мамлекетке 168 миллиард 287 миллион сом кайтарылганын билдирди. Бул тууралуу атайын кызматтын төрагасы 17 декабрда Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттарына коррупциядан, мыйзамсыз иштерден бюджетке өндүрүлгөн каражаттар тууралуу маалымат берип жатып айтты. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ушул 2020 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардыгы болуп 168 миллиард 287 миллион 49 миң 184 сом өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарды. Бул бүгүнкү курс боюнча доллар менен 1 миллиард 945 миллион 515 миң 19 доллар АКШ долларынан ашык болот экен. Демек, дагы бир жолу айтайын, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайтарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион эле деп коеюнчу, сомдорун айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Булардын арасынан акчалай түрүндө 37 миллиард
776 миллион сом. Мен кыскаларын айтпай эле коеюн, себеби сөз көбөйүп кетет экен. Акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом болуптур. Бул деген 436 миллион 725 миң АКШ доллар болот экен. Мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сом болот экен. Доллар түрүндө 1 миллиард 508 миллион доллар акча болот экен. Ошондой эле Камчыбек Ташиев электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен байланышкан кылмыш иши тууралуу кенен маалымат берди. Ал мамлекеттик салык кызматында буга байланыштуу мыйзамсыз иштерден бюджетке 30 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөнбөй калганын билдирди. УКМК буга байланыштуу коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактылары боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө улантылып жатканын билдирген. Миллион ЭТТ кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспекторлор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около 500 миллиардов сом болгон. Точнее 464 миллиардов сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебинен. Жогорку кеңештин 19 декабрдагы жыйынында укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт, видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды интернетке жүктөөгө тыюу салган мыйзам долбоору өткөн жок. Талкуу учурунда айрым депутаттар коомчулук бул мыйзам долбооруна каршы чыгып жатканын билдиришти. Азыр мыйзам кабыл алына электе эле биздин милиция жол кызматкерлери, мына милиция кызматкерлери ушундайга баратат да. Эгер кабыл алгандан кийин мен ойлойм баш аламан болот деп. Баш аламан болот. Анткени мына бүгүнкү күндө видеого тартканга болбойт деп. Эми видео регистраторлорду койгула деп атабыз. Видеого автоунааларга айтып атабыз өзүңөр койгула деп. Анан эмне себептен буларга чектөө коюп атабыз? Эми элдин баарын штраф менен, ушундай менен анан кийин 2 күнгө камайбыз деп эми кыйнай беребиз. Буга бардык коомчулук каршы чыгып атат. Урматтуу министрдин орун басары, мен айтам, ушу мына мыйзамды артка эле кайтарып алсаңыздар, анткени эл каршы чыгып атат. Штраф менен ушундай элди жазалоо менен биз жакшылыкка барбайбыз. Анан юридикалык билими бар, өзү милиция кызматкери, укук коргоо кызматкери болсо анан кантип өзүнүн укугун коргой албайт? Аны кайра сиздерге берип атат, укук коргоп бергиле деп турупчу. Мыйзам долбоорунда укук коргоо органдарынын кызматкерлерине баш ийбөө, алардын ишине кийлигишүү жана дискредитациялоо максатында тартылган видеолор үчүн 5000 сом айыппул же 5 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу жазасы каралган. 2025 жылы Билим берүү жана Илим министрлиги 2ге бөлүнөт. Бул тууралуу парламенттин спикери Нурланбек Шакиев курултайда айтты. Сөзүмдүн аягында мен башында айтам деп унутуп калыпмын. Мынакей билим берүү тармагында реформалардын дагы бири. Бизде бүгүнкү күндө Билим берүү Илим министрлиги аябай чоң тармак. Министр бир эле учурда мектепке чейинки билим, мектеп, лицейлер, кесиптик жогорку окуу жайлар, илим изилдөө институттары, Илимдер академиясы өңдүү 8-9 багытты алып барат. Бул министрликке 2 баштуу министрлик койсок дагы ал министр алып кете албай жатат. Мына ошол багытта мен демилге көтөрүп 1-2 жолу парламенттин трибунасында да айттым, министрликти бөлүш керек. Мектепке чейинки жана мектеп билими өзүнчө агартуу министрлиги, ал эми жогорку билим жана илим министрлиги өзүнчө түзүлүш керек. Билим сапаттуу болмой сайын сапаттуу келечек болбойт. Мына ушул биздин демилгени урматтуу президентибиз кубаттап, мына кече сүйлөштүк. Жаңы жылда жаңы министрлик түзүлгөн турат. Илим жана жогорку билим министрлиги. Анан агартуу министрлиги. Мына ушул демилгени колдоп кубаттаганыңыз үчүн урматтуу президент сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Спикердин айтымында азыркы министрлик камтыган багыттары боюнча иш алып барууга жетишпей жатат. Сиз бул демилгени колдойсузбу? Комментарийге жаза кетиңиз.
2025 жылдын 1 майынан тартып Кыргызстанда электр энергиясынын баасы дагы 20-30 тыйынга чейин кымбаттайт. Бул тууралуу энергетика министри Таалайбек Ибраев 19 декабрда Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Ал өлкөдө электр энергиясынын баасы инфляциянын өсүшүнө жараша жыл сайын 1 майда көтөрүлүп турарын билдирди. Министрдин маалыматына ылайык, келе жаткан жылы электр энергиясы 20-30 тыйынга кымбаттайт. Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт-саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт-сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 16 тыйын төлөйт. Энергетика министрлиги күн сууктагандан тарта электр энергиясы көп керектелип жатканын билдирген. 12 декабрда суткалык керектөө 79 миллион киловатт-саатка жакындаган. Министрлик электр энергиясы Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу ушунча көп пайдаланылганын кабарлаган. Бишкек мэриясы Бишкек жылуулук электр борборуна республикалык бюджеттен 1 миллиард сом насыя алуу демилгесин көтөрдү. Мэр Айбек Жунушалиевдин тиешелүү сунушу шаардык кеңештин сайтына жарыяланды. Маалыматта жебдин жабдуулары алдын ала оңдолуп, көмүр жана газ да ушундай эле жол менен сатып алынары. Ишкана күз-кыш мезгилинде күн сайын 60 миллион сом суммага 8 000 тонна көмүр, 500 000 кубометрге жакын жаратылыш газын чыгымдай турганы жазылган. Оңдоо жумуштары дээрлик жыл бою жүргүзүлөрү айтылат. Мэр Бишкек жылуулук борбору азыр өтө оор финансылык кырдаалда турганын, ушундан улам насыя алуу керектигин белгилеген. Мэрия насыяны жеп өндүргөн жылуулук жана электр энергиясын сатуунун эсебинен чыгымдарды өздүк напка кошуу менен төлөөнү пландаштырууда. Кредит 5 жылга алынат. Манас эл аралык аэропорту ишканасынын аталышы Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому болуп өзгөрдү. Бул тууралуу ишкананын директору Манас Самидинов 19 декабрда билдирди. Мындай өзгөртүү өлкөнүн бардык аэропортторун бир брендтин алдында бириктирүү, өнүктүрүү боюнча мекеменин стратегиялык багытын чагылдырарын белгилеген. Бул аталыш ачык акционердик коомго гана тиешелүү болот жана Бишкектеги өлкөнүн башкы аба майданы Манас аэропорту деп аталып кала берет. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомуна Кыргызстандын аймагындагы 11 аэропорт карайт. Алардын 5-өө эл аралык, ал эми 6 аймактык макамга ээ. 17 декабрда Бишкекте 33 жаштагы адам жубайын бычактап өлтүрдү деген шек менен кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя түшкө жуук Жибек жолу проспектисинде жайгашкан чыгыш автобекетинин аймагында болгон. Жубайлардын ортосунда пикир келишпестик чыгып, күйөөсү аялын бычак менен сайып жибергени аныкталган. 33 жаштагы келин тез жардам келгенге чейин каза болгон. Шектүү окуя болгон жерден кармалган. Сырлов райондук ички иштер башкармалыгы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз, кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.